Assalamu alaikum jamat. Mına orozo kelatat. Orozogo 3 gün kaldı. Qanday orozo bolat? Albatta bu yıl başqaça orozo bolat. Жылдагыга акыркы 10 жылды алып көрсөк, 10 жылга окшош болгон ороzo болот. Эмне дегенде Аллах Таалам жана коронавирус деген балекетти жиберип, бардыбызга үйгө камап, квартирабызга тыгып, мына отурабыз. Эми орозо бизде башкача болот дебей, эми орозо жакшы болбойт, жылдагыдай болбойт деген ойдо отурабыз. Мен көрүп калып, биздин мусулман бир тууганыбыз мечит тартып, ошо жерден ыйлап атканын көрүп, мына жаамат менен келип окуп аткан мечитибиз бошоп калды деп ыйлап атканын көрдүм. Баарыбыз кошо Аллах тестегенде ошондой көз жаш берсин деп тилейт элем, бирок ошого карабай мен айтат элем, биз духубузду түшүрбөшүбүз керек мындан. Аллах Таалам бизге ушундай сыноо берди. Мүлк сүрөсүндө Аллах Таалам силерге жашоодо жана өлүмдү бердим, эмне үчүн? Силерди сынаш үчүн дейт. Кимиңер ибадатта жакшыңар экениңерди дейт. Кимиңер ибадатта чогуу кылып, көп кылып деген жок Аллах Таалам. Аз да болсо ибадатта жакшыңарды текшериш үчүн деди. Мына бул коронавирус деген сыноо. Балким ушу сыноодон көбүрөөк жакшы ибадат кылып көп сооп аларбыз. Чынында эле ошондой. Анткени сахабилерди карап көрсөк, сахабилердин өмүр баянында мына бизчилеп чогулуп жаамат кылып ифтар өткөргөн эмес. Таравихтерди жаамат менен анчалык деле окуган эмес. Бизде жылдап барган сайын күчөп, показуха атандашмай күчөп атат, рия. Алдын ала чакырбаса, эртең мен бара албайм, мен башка жакка убада кылып коем деп, канча деген ифтарларды өткөрөбүз, келсек айнан дасторкон же столдун үстү тамактан ийилет. Түркүн тамактар. Мына мен өз көзүм менен көрдүм, былтыр намаздан алдыңкы катарда бирөө таравихте оозунан бүркүп тамак чыгып кетти. Өз колум менен тазаладым. Мына биздин абалыбыз ушундай бүгүнкү күнү. Ыткый отуруп тамак ичебиз. Сахабилер андай эмес. Алар убакта тамак жок болгон. Эми биз айтарбыз, жаматта сооп көп. Ооба, жаматта сооп көп. Балким Аллах Таалам үй бүлөдөгү соопту көбөйтүп коёр. Мына биз мындан аркы таравихти эми үйдөн окуйбуз. Аны биз тахажжуд деп атайбыз. Бир уктап алып, зухурдун алдында тахажжуд окуйбуз үй бүлөбүз менен. Кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Мына мен дегеле айтып кетерим, мындан аркы мен силерге алдыңарга сүннөт менен кантип тамактануу, кантип ифтар кылуу, кантип сухур кылуу жөнүндө мен айтып бергим келди. Эмне дегенде, мен медик катары туура дарылануу, туура тамак ичүү деген фармацевт катары силерге сүннөттүн жолунда кантип быйыл эми ден соолугубузду чыңалып турган мүмкүнчүлүк келди, ошол жөнүндө айтып берем. Урматтуу мусулман бир туугандар. Эмне дегенде, эмнеден болбосун аша чапкан, чектен чыккан кайра харам болот. Ошол эле 5 бармак халал, плов аш халал, а бирок ал бизге ден соолукка зыян бере турган болсо, ал бизге харам болуп кайтат. Аллах Таалам балким бизди харамдан алыс болгула дегендир. Мына ошон үчүн биз сүннөттүн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям медицинасынын жана Курандан жана хадистен келген жакшы тамак, жакшы дары чөптөр тууралуу, кантип ошо орозо убагында, сухурда, ифтарда туура тамактанып, кантип биз ден соолукту чыңап алабыз деген рубрика менен чыгып турабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Бизден алыс кетпегиле, жолугушканча, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.